Айдоочулар үчүн жакшы жаңылык туугандар. Таласта ушундай тонировканын түрү келиптир. Болгондо да Таласта жок экен мындай тонировкалар. Тонировкалар боюнча силерге маалымат берейин. Бул жерге жаңы ачылыптыр. Могу Ленина көчө менен Ломоносов көчөнүн кесилишинде күн батыш тараптан келатканда Ломоносовго жетпей оң тарапта ушу детейлинг центрге келе бересиздер. Тонировка да кылышат экен, полировка да кылышат экен. Кыскасы менен колуман келишинче силерге жакшы маалыматтарды алып берейин. Бул жерде ишкер. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Атыңыз ким? Сүйүнтбек. Сүйүнтбек, ачылышыңар менен. Рахмат. Эле кызматты баштадыңар. Баштадык буюрубузда. Жакшы болуптур. Анда четине маалымат бере берели бул тонировкалар боюнча. Тонировкалар чын эле Таласта жокпу? Атармальный азыркы учурда Таласта жок. Эмне өзгөчөлүгү бар? Бунун өзгөчөлүгү күндүн нурун сактайт. Бая адамдар бар. Кондер күлчайт этсең дагы ысый берет. Күн сого берет. Бул атармальныйды басып туруп, кондердун биринчи положениесине коюп койсо, эшикте 35 градус ысык болуп атса, машинанын ичинде примерно 10-15 градус эле. Кыскасы бул күндүн ысыктыгын өткөрбөйт. Күндүн лучун вообще өткөрбөйт. 80%. Күнгө аллергиясы барларды кылып алса Аларга да жардам берет. Аларга да. Лобойго да чапталат. Лобой, бакой бүттүгүнө чапталат. Если каласа аркага да чаптап коет. Кээ бирлери аквариум свет го, ошолорго курук чаптап койсо күндүн нурун сактайт. Разрешение алыштын кажети жок. Буга разрешение кереги жок. Мен буяктан толук мындай уверенно айта албайм. Анткени мен 10 жылдан бери Москвада ушу менен алектенчимин, жакында эле келдим. Бирок Москвада бул гарантиясы менен по ГОСТу кирет. Эч ким эчтеке дебейт. Силер Бизде кандай экен билбейм. Москвадан үйрөнүп келип анан Москвада 10 жылдан бери ушу менен иштеп келгенмин. Мен ушу мигранттар ушундай ишти кылышын каалайт элем да, туугандар. Бул мигранттар көп болуп атпайбы? Россия, Англия, канча деген жактарда Европадан жаңы технологияларды, жаңы иштерди үйрөнүп келип, ушундай региондорду, Кыргызстанды өнүктүрүңүздөр туугандар. Мынакей бул сүйүн дедиңби? Бул сүйүн инибиз дагы Россиядан көрүп, ишти кылып келип анан бияка ачып аткан экен да. Кыскасы, прозрачный эле болуп тура берет. Бул прозрачный, 80% прозрачный. Гаилер унчукпайт. Закондор ойлойм бизде жакта бияқта эко айырмасы деле жок. 80%, 70% светопропускаемость болуш керек. Ошол кезде 80%. Айнекке чаппасак где-то бир 6% болот дагы ошо мойдон. Айнектин өзүндө 12% бар. Бунусу жок, бизде 80% болот. Муну таккандан кийин 75-74% болот. Мындай ак болуп эле тура берет. Ак болуп эле турат. Эч кандай билик бербейт, биликовойт этпейт. Биликовойт эткендер ал хамелеон. Хамелеондор тиякта да өтпөйт, биякта да өтпөйт. Аларга эч кимге мешайт этпейт. Штраф салынат. Бул чисто күндөн сактайт, бөлөк эчтекеси жок. Сонун экен. Мына туугандар, эгер буну круговой берип туруп, мындай япошка жакшы машиналар бар го. Ошо круговой берип биринчи положение кондердо бүттү, кете бер. Койду Африкага барып эчтеке болбойт. Жок, мындай да. Арткыларын караңгы алып жүргүсү келет да. Нону кругон берип турган бунун үстүнө кайра кара чаптап койсо болобу? Андай да болот. Ошондо двойной болот да ичинде. Ошондой двойной расход болбош үчүн бул пленканы жаап кое берейин. Өзүм тиякта иштеп, практика жүзүндө көргөн пленканы да алып келдим. Биякта Кыргызстанда көбүнчө корейский, анан кийин известный болгон американский люмар бар. Люмар бизде буюрубузда эмкиде болот. Бир 15 күндө люмар да болот. Анан тайванский. Производство Тайвань, бирок полный технология американский. Люмардын деле аналогу деп айтсак болот. Бундан деле күндүн сактанышы мындай. То есть эки эзе расход болбой эле, ушуну аркага чаптап туруп, алдыга буну чаптап койсо болду. Алдагы атарбайлы кандай иштесе, бул да ошондой иштейт. Бул карайтып да берет, ысыкты да өткөрбөйт. Карайтып да берет, ысыкты да өткөрбөйт. Бул кадимки эле базарда сатылып аткан тонировкалардан өзгөчөбү ошондо? Кадимки бизде Таласта сатылып аткан тонировкаларда мындай сатылбайт, жок. Туугандар, айдоочулар, тонировкага ошол жерге келе берет окшойсуздар эми. Өзүңөр чаптап бересиңер? Өзүм чаптап берем. Стаж 10 жыл. 10 жыл. Буюрубузда алда өзүм иштеткен видеолорумду бар эле Instagram баракчама жүктөгөн аракет кылгам. Мурун ушундай көргөзбөй, азыр уже заман өзгөрдү. Экрандын алдында иштебесең болбойт экен. Экрандын аркасында бекинип жүрчүк. Туура. Буялып элемне дейт деп, буялып чыкта. Буюрубузда эми бул эмне, кайсы түрү? Бул эми бюджетный вариант. Таласта бая адамдар айтат, "О, тигин кымбат, бунун кымбат." Буну баягы бизден 500 сомдон базардан сатып алат, алып келет, 1,5 сомго чаптатат. Андай эмес, эчтеке албайт, жөн эле келет. Муну мен чаптап берем. Буга гарантия иштешине, күйбөшүнө 1,5-2 жыл берем. Анога 5 жыл. 5 жылда күйбөйт. Булар кымбатыраак болобу? Бул бир аз кымбат болот. Булдан бир аз кымбатыраак болот. Кыскасы мага арзан эле керек. Жөн эле кара кылып коем деген пленка бар. Күндөн коркпойм. Арзан чаптап бер дегендер үчүн. Ошондойлорго мына бул бар. Сонун экен туугандар. Комфортто жүргөн адамдар үчүн ногул эконун алдыңкыга атармалисинен совет берем, аркага ногуну. Буюрубузда жакынкы. Бир машина канча сом кетет, кымбаттан кызга? Жеңил машина. Андай эле кымбат эмес. Ногул экон круг кылап турган болсо 10 000 сом. 10 000 сом. 10 000 сом. Аркасын бул менен, алдын бул менен.
Алдын кылбайм, ноогун эле кылам десе Буну эле кылам десе 4000 сом. 4000 сом. 4000 сом. Ноо кымбат болот экен анда. Бул кымбатыраак. Бунун закупкасы кымбат, бунун деле закупкасы кымбат. Ногу 2000ден жогору. 2000 тегерегинде. 2000, 2,5. Если чоң машина болсо бир аз кымбатыраак болот. Эми машинадан зависит этет. Ноогун айтып берем. Ноогулар да өзгөчө. Бул нерсе өзгөчө. Мактана кетсек Таласта жок мындай. Ногул, э? Ногул нерсе жок. Бул нерсени сизге деле видеого деле көргөзөм. Могу жерде ак болуп турбайбы? Бул күнгө чыкса карайып кетет. Ох ата. Күндүзү кара, кечинде ак. Бунун фараны жаппайт. Фараны жаппайт. Жана жарык бергенде эчтекесин бузбайт. Бул деген мындай айтканда 3 в 1 да. Защита кылат. Царапинадан. Царапина болсо кайра восстановление болот. Өзү менен өзү күндөн эле. Күн чыкканда караят, күн киргенде агарат. Сонтурбой, э? Бул бир аз кымбатыраак, анан бюджетный вариант десе, монда 2 түрү бар. Бирөөсү бир аз темныйраак, бирөө алдан да темныйраак да. Булар уже 2 в 1. Биринчи функциясы бронь, экинчиси темнота. Мындай кооздук берет да машинеге. Буларда караңгыда агарабы? Жок, булар агарбайт. Агарат турган ногул эле. Бул кандай болсо ошондой. Бирок күндө немеден царапина болбойт. Царапина болсо күндө турса восстановление обратно болот. Ногул сонун экен анда, э? Бул өтө сонун нерсе. Туугандар, бүгүн мынакей кымбат машиналар келип атпайбы, туурабы? Ооба, кымбат машиналар кылса эч ойлонбош керек. Таш тийип сынып калса, канча убара? Эми баягы кирпич тийсе сынып калат деп мына гарантия жок, бирок кичекей скол, таш, мындай нерселер келип атпайбы. Көп фараларда сколдор болот. Бул эми жаңы машиналарга чаптап койсо, жаңы фараларга. Болду, бул нерсе ошол бойдон тура берет 5 жылга чейин. 5 жыл чыдайт, 5 жыл чыдайт. Үчөө тең 5 жыл чыдайт. Таласта жок мындай. Таласта жок мындай. Сонун экен. Бир машина канча болот эми ушул? Бир машина ногул эко бюджетный вариант по-любому. 3000ден өйдө болот, а бул 5тен жогору болот. Ногул 5000 сомго чаптап берет. 5000 сомго эң минимальный 5000 сом. Бул анткени закупка өзү кымбат түшөт. Bundan biraz arenda özü жөнтөгө biraz түшөт. 5000ден жогору. Бунун жашыруу эчтеке жок. Туугандар, 5000 сомго чаптап койсо деле бул өзүн акыры окупайт этет экен, туурабы? Фара чийилип калат. Мисалы байке мындай да. Өчүп кетет. Мына карасаңыз, бир фара алдың, машинең бар. Жыл сайын полировка кыласың 1000 сомдон. Ногуну келет, полировка бесплатно подарок кылам. Муну чаптайм. 5 жыл жүрө берет. Бирөөгө красота керек, тоже келет, полировка кылам, чаптайм, бул да жүрө берет. Жанагы мутный болуп кеткен фараларды мутный болгон бүттүгүн тазалап жылтыратып чаптап берем. Сонун экен туугандар. Болбосо полировкага да өзүнчө алып койсоңор болмок да, туурабы? Эми аны кийин пока бекер. Пока бекер. Пока иштебейик. Кандай дедиңиздер, урматтуу айдоочулар? Комментарийге жазыңыздарчы. Менин көз карашымда аябай эле пайдалуу нерсени алып келиптир. Чынында эле Таласта мындай жок болчу. Мен билем, өзүм дагы ушундай нерселерди сатам, бирок ушул инибиз сонун нерсени Москвадан алып келип бияка ишти баштаптыр. Химчистка, полировка буйруза 1 айдын ичинде келет. Бардыгын өзүбүз кылабыз. Дагы бир дос балам келип атат. Химчистка, полировка баарын кылып жүрөбүз. Аппараттар келип атат. Аппараттар келип атат. Заказ бергенбиз. Просто убакыт керек. Пока булар келип калды, иштей беребиз. Тонировка уже иштеп атабыз. Кечээден баштап уже жумуш кылып атам. Келип атат. Сиздин алдыңызда бирөө келип, ошол рекламалайын деп шашып атам дейт, макул кетип берип, аны кетирип беребиз. Сонун ишиңерге ийгилик. Рахмат сизге. Кубанып атам ушундай региондорду жаңы үрөң алып чыгып аткан балдарды колдойлу. Келиңиздер, тонировканы кылдырып алыңыздар. Жыйынтыктай берейинби? Болду. Дарегин дагы бир кайталап коеюн туугандар. Ушу Ленина көчө менен күнбатыштан келатканда эле Ломоносовго жетпей, оң тарапта детейлинг центр көрүнүп турат, ошол жерге келе бересиздер. Эски навигатор менен толук болсо Чыңгыз Айтматов 300А. 300Аны бассаңыздар 2 киске ушул жерге алып келет. Тонировканы жакшы көргөн, күндөн аллергиясы бар, же болбосо кымбат машинаны жакшы тонировка чаптатат элем дегендерге бул видеону сөзсүз түрдө жөнөтүп коюңуздар. Сиздерге сөзсүз түрдө рахмат айтат.